мекендештер 3 форуму Ош жергесинде өткөнү жатат. Форум 1-2 августта Ош мамлекеттик университетинин базасында өтөт. Башкы максаты биздин чет өлкөдө иштеп, жашап, белгилүү бир деңгээлге чейин өнүгүүнүн жогорку баскычтарын басып, Кыргызстанга жардам берүү даражасына жетип калган биздин мекендештердин мүмкүнчүлүгүн жана кубатын Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнө тартуу, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана ошондой эле биздин бизнесмендер чет элкеде жашаган мекендештердин ортосундагы көпүрө баарлашуу аянтчасы болуп эсептелинет. Форумду өткөрүүнүн алкагында бир топ иш аракеттер, практикалык иш аракеттер өтүп жатат. Эң башкысы бул жерде биз көргөзмөнү ошол форумдун жүрүшүндө бир топ көргөзмөлөр, тематикалык көргөзмөлөрү болот. Ошол эле жерде Кыргызстанга эл аралык эксперттердин келиши, анткени бул Кыргызстанда жаңы гана тажрыйба эмес, бүт өлкөлөр, көп өлкөлөр ушул чет өлкөдө иштеген мекендештердин кубатын пайдалануу менен өнүгүп жаткан өлкөлөр жок эмес. Израиль, Молдова, Индия сыяктуу. Мына ошол Молдованын тышкы иштер министрлигинин атайын диаспоралар менен иштөө департаментинин эксперттери келет. Индия элчилигинин келиши күтүлүүдө болот. Негизинен 7 багытта иш алып барылат. Биринчи багыты экономикалык өнүгүүдөгү жаңы көйгөйлөр жана маселелер, чакырыктар, күчтүү аймактар, күчтүү өлкө, Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнести өнүктүрүүнүн келечектүү багыттары, бизнес инвестициялар өз ара аракеттенүүшүнү кантип жолго коюу керек, биздин мекендештердин Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн күч кубаты жана мүмкүнчүлүктөрү, мамлекет жана диаспора өз ара аракеттенүүшүнүн натыйжалары боюнча конкреттүү тематикалык кезде мындай сессиялар болот.